100 000 сомго чейин насыя алгандар 3 айлык үстөк пайызынан кутула алат. Мындай жеңилдикке 1 октябрга чейин коммерциялык банктардан насыя алгандар, башкача айтканда 673 000 адам туш келет. Бул боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынган. Жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион сомдон ашуун каражат бөлүп берүү чечими кабыл алынган. Кыргыз өкмөтүнүн 2020-жылы 13-ноябрында кабыл алынган токтомуна ылайык чакан насыя алган жарандардын пайыздык үстөктөрү быйыл декабрдан келерки жылдын февраль айына чейин субсидияланат. Мындай жеңилдикке кредиттик союздардан, лизинг компанияларынан жана ломбарддардан алынган акчалар кирбейт. Бир гана коммерциялык банктардан 1 октябрга чейин насыя алгандар ээ боло алат. Бул үчүн 2021-жылдагы республикалык бюджеттен каражат караштырылган. Айыл банктын жалпысынан 70 000ден ашуун кардары болсо, анын 23 000-и 100 000 сомго чейин насыя алгандар. Жеңилдиктерге туш келчүлөрдүн көпчүлүгү насыяны айыл чарба, тиричилик жана соода сатык үчүн алышкан. Демек арасында турмушун жөндөп кетүү үчүн акча алышып, аны төлөй албай кыйналгандар көп. Мындай адамдар ушул жылдын аягына чейин өздөрүнүн банкына арыз менен кайрыла алат. Проценттерди жойдуруш үчүн биздин банкка келип кардарлар кайрылыш керек, дагы арыз менен бизге арыз таштап кетиш керек. Анан бул арыздарды биз чогултуп алып туруп улуттук банк менен такташабыз. Себеби бул кардарлар бизден эле кредит албастан башка банктардан, башка микрокредит компаниялардан дагы кредиттери болушу мүмкүн. Анан ошонун ичинен кардар өзү тандап, кайсы кредиттин проценттин ага жойдуруш керек, ошол боюнча кайрылыш керек да. Анан эгерде 1-2 башка жактан дагы кайрылган болсо, алардыкын эми бирөөсүн гана биз мамлекет тарабынан көмөктөшүп берет да. Жеңилдиктерге ээ болгон кардарлар 2020-жылдын декабрь айынан 2021-жылдын февраль айына чейинки эсептелген үстөк пайыздардан кутула алат. Эске салсак, мындай жеңилдиктерди берүү боюнча тийиштүү документтерге Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган кезде кол койгон. Бул октябрь айындагы толкундоолордон кийинки кыйналган элдин өтүнүчтөрүнүн бири эле. Эл мүдөөсү менен өлкө жетекчилигине келгендер калктын жашоосун жеңилдетүү үчүн бир катар убадаларды беришкен. Алардын көпчүлүгү акырындык менен аткарылып келе жатат. Алсак, чындап иштеп баштаган 10 күн ичинде экономикалык амнистия жарыялап, анын жыйынтыктары көрүнө баштады. Ири жана майда коррупциялык иштерге аралашкан зыянкечтерди уурдаган каражаттарын казынага төктүрүүдө коңшу өлкөлөр менен тыгыз байланыш түзө алды. Ак үйдүн тосмолору алынып, эл менен бийликтин жакындыгы камсыздалды. Коронавирус инфекциясына дары-дармек жана бейтапканадагы орундуктар маселеси жеткиликтүү чечилди. Ошондой эле айдоо аянттар үчүн бөлүнгөн жерлерге турак жай курган кыргызстандыктардын да көйгөйлөрү чечилет. Мындай жерлерди трансформациялоого мүмкүндүк берген мыйзам кабыл алынды. Натыйжада 11 000ден ашуун үй бүлөнүн социалдык көйгөйлөрү чечилмей болууда. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.